Иш багытын убактылуу өзгөртүү менен бирге медициналык мекемелер мурдагы жумуштарында кошо алып барууда. COVID-19 пандемиясынын шартында Кыргызстандагы кургак учукка каршы кызматы кандай иштеп жатат? Кенен кийинки материалда. Жаңы типтеги коронавирус айрыкча олуттуу делген дарттар. Анын ичинде кургак учук менен ооругандар үчүн коркунуч туудурат. Ошол себептен улуттук фтизиатрия борбору иш багытын өзгөртүп жатып, биринчи кезекте бейтаптарына кам көрүүдө. Бүгүнкү күндө кургак учук менен ооругандарды жалаңына стационарда жатып дарыланган эмес, өзүнүн дагы эрежеси менен үйүнө жатып дарыны ала турган болсо, аларды үйүнө чыгарып, үйүнөн дарыланып атабыз. Кете албай кала турган болсо, биз аларды биякта жатат. Дарыгерлердин райондордон сыртка чыга албагандыгы бейтаптарды дарылоосуна терс таасирин тийгизбеши керек. Мындан улам заманбап технологиялар колдонулууда. Мурдагыдай ак халатчандардын чогулуп консилиумдардын өтүшү мүмкүн эмес болгондуктан Чүй облустук кургак учукка каршы борбору ал ишти онлайн режиминде жүргүзүүдө. Ар бир областта ар бир неделяда бир жолу консилиум өтүп туруш керек. Биздин областта постоянно экинчи күнү өткөрөбүз. Ошондо бүт райондор врачтары оорулардын документтерин көтөрүп алып, ушакка келип көрсөтүп турушат да. Консультация кылабыз, жаңы дарыланууга алабыз, алардын исходторун коебуз, то есть натыйжасын көрөбүз. Азыр ковидке караша онлайн режимде иштеп калдык. Натыйжасы жакшы. Динамикасы жакшы болгону баягы жөтөлүп периодический бар, салмагында ошо 59га чейин чыкты эле, азыр ушу салмагы арыктады да. Уколду отмена кылыңыз, 4 препарат менен продолжать лечение. При проведении консилиумов видеоконсилиум аркылуу дарыгерлер үчүн бейтаптардын рентген сүрөттөрүн жана анализдерин карап талкуулоого, ыкчам түрдө эффективдүү дарылоонун схемаларын түзүү жана оңдоого, натыйжасын белгилөөгө шарт түзүлдү. Чүйдүн аймагындагы фтизиатрларга ЮСАИДтин кургак учукту айыктыруу долбоорунун адистери жардам берүүдө. Учурда Чүй облустук кургак учукка каршы борбору дээрлик бардык райондор менен байланышка чыга алат. Биз муну өркүндөтөлүү деп атабыз. Көп пландарыбыз бар. Ошол участковыйлардын ошо ордунда эле отуруп эле көп информациялар биз онлайн режимде бергенге биз ушундай шарттарды түзүп атабыз да. Алар бизге бир эле экинчи күн эмес, любой момент чыкканга дагы шарт түзөбүз. Ак халатчандар ар дайым эл кызматында. Учурда өлкөнүн кургак учукка каршы кызматы күндөгүдөй эле тартипте иштеп жаткан кези. Жазгүл Сейдахматова, Иният Эргешева, ЛТР, Бишкек.